Эмне үчүн англиялыктар мүрзө үстүнө капастарды орнотушат? Булардын ырымы же салтыбы деген суроолор жаралды. Бул нерселер тууралуу кеңири маалыматтар менен алдыңкы мүнөттөрдө таанышасыңар. Англияга барсаңыз эски мүрзөлөрүндө мындай табышмактуу нерселерге дуушар болосуз. Бул темир клетка тоскуч эмнеге экенин көпчүлүгү кызыгышты. Бул клетканы ырымга жакын адамдар орнотушат. Көпчүлүгү бул кылган кылыктарына диний жактан да туура болсо керек деп ойлошот. Тагыраагы диндин эч кандай тиешеси жок. 19-кылымда медицина жана Европанын кылган бөлүгүндө активдүү өнүгүп жаткан. Дарыгерлер адамдын денесин жана оорулардын активдүү изилдеп, ушулардын эсеби менен дары-дармектерди жасап жетишти. Операцияларды жасоонун жаңы ыкмаларын түзүштү. Алдыга илимди медицинанын кеңири өнүктүрүп жатты. Ошентип бул жылдары мыйзамга ылайыкташтырып, көчөдөгү сел-саяктарды өлтүрүп, алардын сөөктөрүн текшерүү ойдо эксперимент жүргүзүшөт. Буларды эксперименттин аягы бизнеске алып келди. Кээ бир адамдар өздөрүнүн чоң энелерин өлтүрүп, денесин сыйрып, калган сөөктөрүн окумуштууларга саткандарда эркин болуп жатты. Жада калса мүрзөдөгү көмүлгөн адамдын да сөөгүн биринчи күндөн тартып эле казылып кетип жатты. Биз көрүп билип жаткан кинодогудай зомби, вампирлер сыяктуу булар тирилүүсүнүн алдын алып темирлер коюлду. Англиялыктар фантастикалдуу нерселерге азыр деле ишенип келишет. Бул тосмолор өлүктөр үчүн эмес, тирилүүчүлөрдөн же тирилтип кетүүсүнөн коркот. Баарын алдын алып тосмолор коюп салынган. Дал ушул окуялардан соң көрүп турган өлүм себептери деп бул клетка темирлерди орнотушту. Бул дизайндар абдан кымбат болгонунан британиялыктар гана сатып алышып жаткан. Бул клеткалар адам өлүмүнөн бир нече убакыттар өткөндөн соң алып салынган. Себеби ал бир нече убакыт өткөндөн соң анын сөөгү илимий изилдөөчүлөргө жарабай калганына байланыштуу. Бул нерсеге кийин эч ким кызыкпай калышкан деп айтылат. Ошентип азыркы күнгө чейин көпчүлүк мүрзөлөрдө ушинтип сакталып калган учур. Мындай таң калыштуу окуялар дүйнөдө саналуу гана эмес. Абдан көп таралгандыктан сиздерге атайы бир бөлүгүн айтып өттүм. Видеого класс басып, каналга катталыңыз. Сиздер менен Асанбеков ТВ болду. Аман калыңыздар. Кийинки видеого чейин.